Assalamu алейкум. Ашказан темасын олай. Бүгін кызыл өңгөч тууралуу да айтып берүүнү туура көрдүм. Кызыл өңгөч өзүңүздөр жакшы билсеңиздер керек. Бул тамакты жуткандан кийин ашказанга жеткирип бере турган, ушул жерде жайгашкан труба деп айтсам болот. Органыбыз жана анын өнөкөт сезгенүүсү эзофагит деп айтылат, хронический. Жана бул 6 айдан ашык убакыт бою анын улам сезгенип барышы ушундай айтылат. Жана бул дагы бизди абдан кыйнай турган оорулардын бирөөсү. Ага алып келе турган себептерди өтө көп эсептеп кетсек болот. Мисалы, тамак ашка байланыштуу болушу мүмкүн, иштеген ишибиз жакпай калышы мүмкүн организмибизге. Жана дагы башка ар кандай себептер, катуу нерселер, муздак нерселер, ысык нерселер биз колдонгон. Ушулардын бардыгы ушул кызыл өңгөчүбүзгө терс таасир этип, аны сезгентип коюшу мүмкүн. Жана бул албетте ооруга алып келет. Ошол себептердин бирөөсү бул ашказандын кычкылдыгынын же болбосо кислотносттун азайып кетүүсүнүн натыйжасында тамак ошол ашказанга киргенден кийин жабыла турган, ошол кызыл өңгөч менен ашказандын ортосунда клапан бар. Ошол жабылбай калганын натыйжасында ашказандагы жайгашкан кычкылдуулуктун өйдөгө карап жылуусунун натыйжасында жабыркап калыш дагы толук мүмкүн. Бул дагы эзофагиттин негизги себептеринин бирөөсү. Ушундай диагноз коюу үчүн албетте дарыгерге барасыз, ал болсо сизге камералуу ошол труба гастроэзофагогастродиагноскопия деген аппаратыбыз бар, өзүңүздөр жакшы билесиздер. Труба жутасыздар, аны жутканда ошол ал бир гана кызыл өңгөчтө эмес, ашказандын 12 иличегинин ички бөлүгүндө стенкасынын эмнелер болуп аткандыгын аныктап берет. Ушул аркылуу сиз өзүңүздүн кызыл өңгөчүңүздүн абалын биле аласыздар. Албетте бул нерсе дарыгердин сунушу менен болот. Гастроэнтеролог дарыгердин сунушу менен ушул аппаратка түшүп аныктап аласыз. Ага чейин болсо сиз чындап эле ушул кызыл өңгөчүңүз ушундай оору менен жабыркап жүрүшүн билгиңиз келсе, өзүңүзгө бир аз көңүл бурасыз. Анын белгилери болсо төмөнкүдөй болушу мүмкүн. Качан тамакты жеп, чайнап туруп жутканыңызда оору түшүшү мүмкүн. Бул негизги белгилердин бирөөсү. Жана себепсиз эле көңүлүңүз азбай эле жөн эле кусуп жиберишиңиз мүмкүн анча-мынча. Жана эсинеген убагыңызда дагы отрыжка деп коет орусча, ошол жагымсыз жыттар чыгышы мүмкүн оозуңуздан, өзүңүзгө жакпаган. Жана дагы изжога деп коет, ичиңиздеги жагымсыз ачуу бир сезим болушу мүмкүн. Ушундай сезимдер ушул сизде эзофагит бар экендигин билдирип турат. Ушул нерселер сизде бир аз убакыт болсо бул эч нерсе эмес, бирок көп убакыт бою, бир айдан ашык убакыт бою каттала берсе, же андан дагы ашык убакыт катталса, албетте дарыгерге бир кайрылып, ушул нерсени аныктап алсаңыз абдан жакшы болот. Анткени денебиздин ар бир органы өзүнчө маанилүү жана аны кош көңүл калтырып коюуга болбойт. Жана ошого ылайык дарыланууга туура келет. Албетте дарыланууда биз биринчи кезекте эле дарыгердин сунушу менен жазып алган рецепттеги дарыга эле көңүл буруп, ошону өз убагында толук ичкенге аракет кылабыз. Бирок ошону менен бирге эле ал айткан башка сунуштарды дагы кош көңүл калтырбай, аны дагы өтө кылдат аткара турган болсок, мисалы диетага эмнени жазып бере турган болсо, ошону дагы биринчи кезекте көңүл буруп, жакшы аткара турган болсоңуз, дары дармекке чейин эле өтө жакшы жыйынтык берет. Андан сырткары дарыны ичкенден кийин анын пайдасы болушу менен бирге сизге зыяны дагы тийип калышы толук ыктымал. Ошондой эле бир колдонгондон кийин дарыны, бир курс колдонуп бүткөндөн кийин, кайсы бир убакыттан кийин, мүмкүн 1 ай, 2 ай же 1 жылдан кийин оору кайра эле козголушу мүмкүн. Ошондуктан ар дайым эле дарыга көнүп жашаштын ордуна башка дарылоо ыкмаларын дагы толук сактап жүрсөк абдан жакшы болот. Өткөн видеодо ашказандын кычкылдуулугунун азайып кетүүсү анын жабыркашына алып келишин айтып бердим эле. Негизи эле ашказандын жабыркашы, гастрит, ашказан жарасы сөзсүз түрдө ушул кызыл өңгөчүбүзгө да таасир этип, анын дагы сезгенибизде себепчи болот деп айтып өттүм өтөдө. Ошондуктан
биринчи кезекте ашказанга дагы абдан жакшы көңүл буруу керек. Ошол клапан жабылбай калганда андагы кычкылдуулук өйдөгө чыкпаш үчүн. Клапан кайсы учурда жабылбай калат? Клапан ошол ашказандын кычкылдуулугунун азайып кетүүсүнүн натыйжасында жабылбай калат дагы, өзүнүн зыяндуу таасирин ашказандагы ошол кызыл өңгөчүбүзгө берип турат. Ошол клапанды айтып өттүм. Сиз тамакты жуткан учуруңузда кызыл өңгөчтөн ашказанга түшкөн убакта ачылат дагы, кайра өзү жабылып калат. Буну түшүнүшүңүздөр үчүн дагы бир сыйра айтып өттүм. Ошол клапан жабылбай калганда оору албетте пайда болушу толук ыктымал. Ошондуктан биздин милдет ашказандын кычкылдуулугун ашыруу жана эгерде ал жерде ашказаныбызда оорулар бар болсо, аларды дарылоо. Эгерде ашказаныбыздын кычкылдуулугу азая турган болсо, албетте бизге ошол алманын уксузу жардам берет деп өткөн видеодо айтып өттүм. Ошону ичип турсаңыз абдан жакшы жардам берет. Бирок сизде гастрит же ашказан жарасы бар болсо, ошол сиз жуткан ошол алманын уксуз дагы бир аз өзүнүн зыянын тийгизип калышы мүмкүн ашказандын ошол жабыркаган жерлерине. Ушундай учурда эмне кылыш керек? Ушундай учурда ошол гастритти жана жараны дарылай турган себептерди кылыш керек. Ага болсо жашыл өңдөгү чөптөр же болбосо ар кандай капусталар, мисалы брокколи, ушул сыяктуу жашыл өсүмдүктөр, жашылчаларды көп жеш керек болот. Жана дагы эң жакшы дарысы квашеный капуста деген бар. Бул тууралуу да видео чыгарганмын мурда, аны дагы көрсөңүздөр болот. Ошол квашеный капуста дагы гастритке, ашказан жарасына абдан жакшы жардам берет. Аны жеп тура турган болсоңуз, ушул оорулардан кыйла арыласыз. Жана дагы бир алоэ деген гүл бар. Ошону дагы алып туруп, кабыгын бир аз сыйрып, жана дагы тикендерин алып туруп жеп турсаңыз, гастритти дарылоого абдан жакшы жардам берет. Жана ошону менен бирге сиз ашказаныңызды гана эмес, кызыл өңгөчүңүздү дагы жакшы сактаган болосуз. Жана бүтүндөй организмиңиз дагы бир кыйла жеңилдеп, оору сыркоосуз жакшы жүргөн болот. Азырча ушул.